Биз эми азыр темасы айткандай жылдыздуу асмандын айланышы бул жердин өз огунда айланышынын натыйжасы экендигин биз азыр карап көрсөк. Биз эми түн ичинде күн баткандан кийин чыгып мына могу сүрөттөгүдөй карай турган болсок, бизде ошо бир жылдызды карай турган болсок, ал горизонттон чыгып могу жылдызды эсептей турган болсок, бул түштүк багыт боюнча улам көтөрүлүп турат дагы, көтөрүлүп анан түн ортосунда эң жогорку точкасына жетет дагы анан кайра ылдый түшүп горизонттон батып кетет. Мына ушундай кыймылдарды биз байкайбыз. Эми биз ушу жылдыздардын бир суткада кыймылын биз окуп үйрөнүш үчүн бизге астрономия бизге асман сферасы колдонулат. Бул математикалык курал болуп эсептелет. Мына бул асман сферасы, сферада аталышы себеби мунун борборунда дайыма байкоочу турат. Могу жерде байкоочу, мына борбор деп коем жерде байкоочу. Ал эми радиусу каалагандай сфера биз асман сферасы деп коебуз. Эми ошо байкоочунун так төбөсүндө мына зенит болот да, ал эми диаметр каршысында надир. Ал эми ошо зениттин надирге перпендикуляр болгон тегиздикти, бул тегиздикти биз горизонт деп коебуз. Горизонт. Башкача айтканда горизонт бул жердин бети. Жердин бети биз горизонт дейбиз. Ал эми бул сызыкты болсо биз меридиан сызыгы. Эми биз жылдыздарды караганда биз ошо асман сферасынын өзүнүн огу бар. Мына могу биз ошо огу же башкача дүйнөнүн огу деп атап коебуз. Эми ошо дүйнөнүн огун табыш үчүн биз биринчи ошо дүйнөнүн түндүк уюлун табышыбыз керек. Түндүк уюл. Ошо түндүк уюлун табыш үчүн биз мына түн ичинде чыга турган болсок, мына бизге эң жакшы көрүнөт мына могу жети биз чоң жетиген деп коебуз. Мына могу жылдызды чоң жетиген. Мына чоң жетиген. Ал эми ошо биз дүйнөнүн түндүк уюлун табыш үчүн ошо чоң жетигенди мына башындагы могу эки жылдыздын ортосундагы 5, 2, 3, 4 анан 5 аралыкты жакындашып өлчөп бара турган болсок, бул жерден биз жаркыраак жылдызды табабыз дагы, ошол алтын казык жылдызы деп аталат. Мына могу жерде биз айта турган болсок, бул жерде алтын казык жылдызы бар. Алтын казык жылдызы. Эми алтын казык деп аталыштын себеби бул жылдыз ордунан жылбайт. Мына могу сүрөттө карагыла, могу сүрөттө ошо жылбай тургандыгы байкалган. Мына так ортосунда бизде биз азыр айтып өткөн алтын казык жылдызы, алтын казык жылдызы. Ал эми башка жылдыздар болсо ушу жылдыздын тегерегинде айланат. Могу алыш үчүн биз мисалы фотоаппаратты 1 саатка ачып коюп сүрөткө тарта турган болсок, мына могу болгон сүрөттү алабыз. Мына биз ошондо ошо алтын казык жылдызынын жанында биз айтканда дүйнөнүн түндүк уюлу жайгашкан. Ал эми ал каршысында болсо дүйнөнүн түштүк уюлу. Эми бизде ошо жер, бул ошо караганыбызда мынакей бизде жерден туруп карай турган болсок, ошо жылдыздар биз мына жер өзү тынч туруп, ал эми асманда жылдыздар моундай кыймылдагандай болуп көрүнөт. А бирок жылдыздар ошо кыймылдаганда бул чыгыштан батышты көздөйт. Жылдыздардын кыймылы бул чыгыштан чыгат дагы анан батышты көздөй кыймылдайт. Эми бул биз ошо байкоочуга биз байкай турган болсок, биз негизинен ошо дагы айтып өтөбүз, жер тынч туруп жылдыздар кыймылдагандай болуп көрүнөт. А бирок биз чындыгына келе турган болсок, бул жерде биз ошо жылдыздар кыймылдабастан бул жер мына темасы айтканда өзүнүн огунда айланышынын натыйжасында. Биздин жер өзүнүн огунда. Бул батыштан чыгышты көздөйт тескерисинче. Батыштан чыгышты көздөй кыймылдайт. Бул мисалы бизде деле айта турган болсок, эгерде аба ырайын айтсак, эгерде Бишкекте бүгүн жаан жаайт десек, ал эми бизге где-то 1 суткадан кийин келиши мүмкүн. Бул ошо биздин жердин ошо өзүнүн огунда батыштан чыгышты көздөй айланышына бир мисал. Эми бул ошо жердин өзүнүн огунда айланышын бул тажрыйба биринчи жолу Польшалык окумуштуу Коперник бул ошо өзүнүн убагында эле 16-кылымда бул ошо жер өзүнүн огунда айлана тургандыгын ал далилдеп айтып кеткен. Бирок ошол учурда
ошо учурда далилдей турган куралдар жок болчу. Ошондон кийин айта турган болсок, мына 1851 жылы Парижде Фуко, француз физиги Фуко, бул өзүнүн мына могу сүрөттө турганда маятниктин жардамы менен ушу жер өзүнүн оңунда айлана тургандыгын тажрыйба жүзүндө далилдеп берген. Бул маятник кандай болгон? Маятник деп коет. Маятник бул билесизби, өзү жипке асылган, кандай нерсени жипке асып отурган болсо бул маятникти пайда болот. А бул Фуконун маятнигинин жиптин узундугу 67 метр болгон. 67 метр болгондо бул Париждеги эң бийик имараттын бири Пантеондун бекитилген. Ал эми асылган мына кара, бул жиптин узундугу дей турган болсок, бул узундугу эл деп коет. Ал эми асылып турган жүктүн массасы, бул жерде 28 килограмм болгон. 28 килограмм. Бул маятник бир сутка эмес да 2 суткага чейин токтолбойт, термелей берет. Бул жерде биз эмнени байкайбыз ушу маятникти термелткенде? Ушу маятник термелткенде жана биринчи мына буерки термелүү багыты, мына бул термелүү багыты деп коеюн. Термелүү багыты болсо, ал кандайдыр бир саат өткөндөн кийин анын термелүү багыты өзгөрө баштайт. Мына бул жерде 1 саат өттү дагы, ал 15 градуска өзгөрөт дагы. Бул эмне себептен ушундай болду? Буну биз сырттан эч кандай күч таасир этип өзгөрткөн жокпуз. Бул ошо жердин өзүнүн огунун айланышынын натыйжасында пайда болуп атат. Ошентип отуруп ар бир саат сайын 15 градуска өзгөрүп отуруп, ал кайра 1 сутканын ичинде кайра мурдакы абалына келет. Мунун айланышынын себеби, эгер биз айта турган болсок, мына жер планетасы деп сыза турган болсок, биз билебиз, жер өзүнүн орбитасына мына кандайдыр бурч менен айланган. Мына ошондуктан мына карагыла, биздин ошо жер бурч менен болгондуктан мына маятник өзүнүн термелүү багытын өзгөртүп атат. А эгерде ушу Фуко бул маятник Парижде эмес, түндүккө алып барат турган болсо, анда түндүктө бул жерде эч кандай мунун термелүү багыты биз өзгөрбөгөндүгүн байкайбыз. Эми мындан кийин дагы ушу жердин өз огунда айланышын 1931 жылы Россияда дагы ушу тажрыйбаны дагы бирсе кайталап көрүшкөн. Ошол жерде Санкт-Петербургда Исаак соборунда булар дагы ошо маятникти орнотушкан. Бул маятниктин узундугу Фуконун маятнигине караганда узун чыккан, ал 98 метр болгон. Ал эми жүктүн массасы болсо 60 килограмм. Жүктүн массасы 60 килограммга бар болгон. Ушунда амплитудасы 5 метрге жеткен. 5 метрге жеткен. Ал эми мезгили болсо, 20 секундага барабар болгон. Мына ушул маятниктин жардамы менен дагы биз дагы ушундай жыйынтыкка келгенбиз. Мына ушул кара, биз мурун ушул Коперниктин учурунда биз ар кандай ушу тажрыйба жүзүндө далилдей алынбаса, кийинки убакта мына карагыла, биз о жер өз огунда айлана тургандыгын мына буеркине жөнөкөй тажрыйба менен биз далилдеп көрсөтө алдык. Эми бизде ошо жерди кара, биринчи учурда эң биринчи бул деген убакыт экинчи кылымда, бизге чейин экинчи кылымда Птоломей бул жердин ошо күн системасын түзгөн. Птоломей ошо Птоломейдин түзгөн системасында бул ошо дүйнөнүн борборунда жер турат деп мынакей сыза турган болсок, жер бул биздин жерди тынч турат деп эсептеген. Тынч турат. Башкача айтканда бул өгүздүн үстүндө, киттин үстүндө турат деп эсептешкен дагы. Андан кийин бул жерде ошо Меркурий планетасы, андан кийин Чолпон, анан жердин ордуна бул жерге күндү койгон, мына күн деп койсоң, андан аркы планеталарды койгон. Бирок Птоломейдин учурунда мына Юпитер десек, андан кийинки мына
шакек түрүндө Сатурн ушул планета менен алып токтогон, башка планета ачыла элек болчу ал кезде. Мына ошо Птолемейдин түзгөн системасы карагыла бул тынч турат деген бул такыр туура эмес болуп калган барган сайын. Анан ошондон кийин мына 16-кылымда ошо Коперник ошо өзүнүн системасын түзүп, ошо күндү дүйнөнүн бүгүнкү системасын борборуна коюп, жерди болсо күндүн ордуна коюп, гелио борбордук системаны түзгөн. Мына азыркы учурда биздин ошо асмандагы норки жылдыздардын кыймылынын баардыгы бул жердин өз огунда айланышынын натыйжасында болот. Биздин жер дайрата турган болсок, бул батыштан чыгышты көздөй кыймылдайт.